Assalamualaikum менің жұртым. Бүгін 18 август 2024 жылы мен Талайбек жатып, Талас облысының тұрғыны болам. Бүгінгі баянымды мен Ататек деген эмне жөнүндө, дегеле адамдын теги жөнүндө алганда түшүнүк жөнүндө баяндап бермекчимин. Биздин душмандар жалаң эле кыргыз элинин эмес, эр бир А1 Гапла группасынын душмандары бизди келечегибизди бүдөмүк кылып, өзүбүз келечегибизге түкүргөндөй мамиле жасатыш үчүн биздин ата-тегибиз ким экенин унуткарып, баарыбызды биздин коомду аралаштырып, биздин коомдун ичиндеги мурунку ата бабаларыбыз бөлүнгөн тектердин баарын жок кылып, жоюп туруп, азыркы акыбалга келтирип турган кези. Мисалы ошол эле Англия, ошол эле Франция, алардын коомунда өзүн элита деп эсептеген графтар, перлер, королдун тукумдары, урпактары, королдордун урпактары өзүнүн тегин сактап, өзүнүн теги ким экенин билип, азыркы убакка чейин өзгөчөлүгүн жашап келишет. Алар мамлекетти башкарат. Алар жалаң эле өзүнүн мамлекети эмес, адамзат келечегине дагы, адамзат коомун дагы башкарууга аракет кылып турган кези. Биздин тегибиз аралашып кеткенге байланыштуу биз ким экенибизди билбей, тегибиз, ата тегибиз эмнеге жөндөмдүү болгонун билбей, маңкуртташып, өзүбүздүн келечегибизге өзүбүз түкүрүп, өзүбүздүн келечегибизди камсыз кыла албай, бөлөк бирөөлөргө жетеленип өмүр сүрүп жаткан кезибиз. Азыркы мезгилде биздин коомдо ата баба жана ата тек деген сөздөрдүн мааниси бирдей кабыл алат. Бул бир түшүнүк деп эсептейт. Бирок андай эмес. Ата баба бул жалпы элдин ата бабасы. Ата бабаны билүү өтө маанилүү. Ошондуктан мен өткөн баяндарымда биздин ата бабабыздын баш аты адам ата болгон деп түшүндүрүп, айтып баяндап бергем. Ата бабаны билүү, ошондой эле санжыраны билүү бул өтө маанилүү нерсе. Бул өзүнүн тарыхын, өзүнүн ата бабасы ким экенин билип туруу, бул демек өзүнүн азыркы коомун урматтап сыйлоо жана өзүнүн азыркы коомунун келечегин камсыз кылуу. Бирок адамдын жеке келечеги үчүн, адамдын жеке келечекке болгон умтулуусун бир багытка салуу үчүн ар бир адам өзүнүн тегин ким болгонун билиши керек. Бизде Кыргызда мындай бир түшүнүк бар. Тектүү жердин уулу же тектүү жердин кызы деп айтабыз. Ошон үчүн ата баба деген сөздүн мааниси жалпы элге, жалпы кыргыз коомуна ата бабасы ким экенин билүү маанисине ээ болсо, ата тек деген өзүнүн теги ким болгонун, өзүнүн жеке теги ким болгонун билүү үчүн зарыл болгон нерсеси болгон. Мисалы, менин ата тегим, менин ата бабам Турсун хандан. Мен жаңылбасам, менден 14 ата мурун
катаганын ханы хан Турсун болгон. Бирок менин тегим хандык эмес. Менин тегим, менин ата тегим касиети күчтүү адамдар болгон. Адамдарды дарылай алган, оорулуу адамдарга жардам бере алган касиеттери күчтүү адамдар болгон. Менин тегим табычылык. Менден 4 ата мурун Осман бабабыздын баштап менин тегим молдо тукум болгон. Ошондуктан азыркы мезгилде биздин тукумдук кичке урус, Элдемурдун Алакчын урусунун ичинде кичке урусунун ичинде молдо тукум деп аталат. Биздин жамаатыбыз өзү молдо тукум. Анткени бизден 4 ата мурун баарыбыздын башыбызды бириктирген Осман атабыздан баштап баардыгы ата тегимдин баардыгы молдолор болушкан. Билимдүү адамдардан, касиети күчтүү билимдүү адамдардан болушкан. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы мезгилде Кудай мени тандап алып, менин аркылуу кыргыз элин адамзатты ойготуу жөнүндө, адамзаттын аң сезимин ойготуп, кимдин ким экенин, адамзаттын келечеги кандай экенин, Кудай адамзаттан эмне күтөөрүн баяндап берүү милдети мага ошон үчүн жүктөлгөн го деп. Мен жөнөкөй айтымчымын. Кудай мага аян берип, айтымчылык касиет берген. Мен ошол айтымчылык милдетимди аткарып, азыр силерге Ататек жөнүндө баяндап берип жатам. Кыргыздар биздин ата бабабыз, жалаң эле кыргыздар эмес, биздин ата бабабыз башынан эле тек-текке бөлүнгөн. Биздин ата бабабыздын коому тек-текке бөлүнгөн. Ал тектин эң эле өзгөчөсү хандык тек болчу. Анан ар кандай багы жүргүзгөн иши, атадан баладан өткөн өнөрүнө байланыштуу ар бир коомдун мүчөсү өзүнүн тегине жараша аракет кылып, өзүнүн тегине жараша келечекке умтулган. Азыркы мезгилде андай нерсени орустар династия дешет. Династия. Мисалы династия Кузнецов, династия дагы бир өнөр айтса ушундай кылып орусча мындай нерсени династия деп түшүнөт. Бирок биздин кыргыз тилинде айтканда бул тек. Тегин ким болгонун билбеген адам бул маңкурт. Ооба, тегин ким болгонун билбеген адам бул маңкурт. 7 атасын эле билүү, же 14 атасын, же 40 атасын билүү эле артык кылат. Ошол адам атадан берки келаткан касиеттер эмне болгонун билүү дагы керек. Мисалы, менден 14 ата мурун хан Турсун болгон. Мен айтпайм, мен тегим хан деп мен айтпайм. Мен тегим касиети күчтүү адамдар болгон. Табып, эмчи, домчу, ошогон адамдарды жарлап, адамдарга жардам берген адамдар болгон. Менин ата бабам эле эмес, менин апаларым, чоң апаларым ушундай адамдар болду. Мисалы, мен чоң апам Сарагүл ошол кезде 60-жылдары, 50-60, 70-жылдары докторлор өлөт деп больницадан чыгарып койгон жаш балдарды дем салып отуруп, айыктырып бутуна тургузуп койгон адам болгон. Менин атам Талаш шаарынын имам хатиби болгон. Мен мага дагы Кудай тарабынан касиет берилип, ата баба, ата тегим жолун жолдоп, ушинтип силерге баяндап берип жатам.
Бул ата баба менен ата тектин айырмасы ушул. Өзүнүн ата теги ким болгонун билбеген адам дагы бир жолу айтам, ал маңкурт. Мен келечегимди өзүм тандайм, мен келесо эмесмин, мен акылдуумун, мен билим алгам дегени менен өзүнүн аң сезимдик эч тутуму, гендик эч тутуму эмнеге багытталганын билбеген адам ал маңкурт. Ошол эч тутум, аң сезимдин эч тутуму, гендик эч тутум багытталган нерсе боюнча иш алып барбаса, багытталган нерсе боюнча жашабаса, ошону өркүндөтүп өстүрбөсө, анда өзүнөн мурунку өткөн ата бабалардын эмгегинин баардыгы талаага кетип, текке кетип, жөн гана ошол тек ошол жерден бүтөт деген сөз. Ошол жерден бүтүп туруп, ал адамдын келечеги да бүдөмүк болуп, өз келечегине түкүрдү деген сыяктуу сөз. Ошол элим. Тегин ким билесиңби? Тегин ким экенин айтып бере аласыңбы? Тегиңдин ата бабаңдын кылган эмгегин, кыргыз коомуна, адамзат коомуна кошкон салымынын баардыгын текке кетирип туруп, сенден кийин тегиң уланып кетпесин, кабылган жатканыңды билесиңби? Ошол элим. Тегин билбеген элдин да келечеги жок, тегин билбеген инсандын да келечеги жок. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки баянда ушул тема боюнча дагы улантып бермекчимин.